Аэрофлот Кыргызстанга учууларын токтотту. Өзүңүз билесиз, жумасына 8-9 жолдон учуп аткан самолеттин баары токтоп, азыр жумасына бир 2-3 жолу гана учуп калды. Болгондо дагы биздин авиатрафик учуп атыптыр, кыргыз компаниясы. Аларга ал жактан табытты алууга мүмкүнчүлүк жок экен. Бизде табыт келбеген күн жок. 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз ошол Россия Федерациясында иштеп аткандан кийин алар сөзсүз түрдө күнүнө келип турат да, ошо тилекке каршы ушундай. Башта ошол баягы ритуалдык кызматтарын көрсөтүү менен бир киши коштоп келүүсү менен жалпысы бир ошол 40 000 рубльдин тегерегинде бүтүп аткан иш бүгүн тилекке каршы 150 000ге көтөрүлүп кетиптир. Анча айлык алган кыргыз жок ал жакта, билесиз. Экинчиден, биздин кыргыз авиатрафик компаниясы табытты албай атыптыр. Бул өтө оор жагдай. Анан кээ бир сөбөктөр ал жакта жумалап моргто жатып калган учурлары көп экен. Бул аябай чоң кордук. Туугандар үчүн абдан бир жаман кордук. Мына ушуну мен азыр сунуш кылдым. Тийиштүү министрликтерди, жетекчиликтерди чакырып, бул маселени сөзсүз түрдө колго алышыбыз керек. Анан билеттер боюнча дагы абдан туура айттыңыз. Башта бир 7 000, 9 000 турган билет бүгүн 35 000, 40 000ге чейин чыгарып салыптыр да. Эми ушундай кыйынчылыктан бизнес жасабаш керек. Ошол боюнча өкмөттүн көз карашы кандай экен жана кантип биздин жарандарга көмөк бере алат, ошолорду так угуу максатында бүгүн чакырып отурабыз түштөн кийин буюрса. Бул авиакаттамды жүргүзгөн компаниялардын баары жеке менчик болуп атпайбы? Бизде мамлекеттик бир учагыбыз жок болуп атат да. Анан маселенин чечүүнүн жолу барбы? Канчалык менчик болбосун, өкмөттүн, бийликтин өзүнүн бир рычагдары сөзсүз түрдө бар. Өтүнөбү, же тең шерик болобу, же кандайдыр бир тараптарын карап көрүш керек. Азыр ошол тийиштүү комитеттин төрагасы Бакыт Үсөнович Сыдыков абдан туура колдоо көрсөтүп, түштөн кийин эле тийиштүү комитетти жыйнап, тийиштүү азаматтардын баарын жыйнап, ушул маселенин чечүүнүн тез аранын ичинде, мүмкүн бүгүндөн калбай чечилиши керек. Россия Федерациясын карасаңыздар, Кудайдын куттуу күнү өкмөттүн жыйын өтөт. Ишкерлерди колдоо боюнча, пенсионерлерди колдоо боюнча, анан көп балалууларды колдоо боюнча, мына 6 жаштан 18 жашка чейинкилерге пособияны чегерүү боюнча чараларды көрүп атат. Эмнегедир бизде ушундай кыйынчылыктардан биздин жарандарыбыз бетме-бет жалгыз калышат да. Айрыкча ушул сыртта жумуш иштеп жүргөн, Россиядагы жүргөндөрдүн абалы өтө оорлуп, кескин түрдө оорлоп кетти. Бир 2 күн, 3 күндөн бери доллардын кескин жогорулашы биздин сомдун куну төмөндөшүнө алып келди да. Мына бүгүнкү күндө 100дөн ашты доллардын курсучу. Мына ошонго байланыштуу биз сырттан көп азык түлүктү сырттан импорт кылып жейбиз да биз. Базардагы азык түлүктү жана башка жана дыйкандарга керектелүүчү жер семирткичтерди, анан жана ГСМ деп атасыз, мына бул күйүүчү майлоочу каражаттар биз Россия Федерациясынан алабыз. Мына ушул Россия Федерациясынан ушул күнгө чейин биздин келишим долларга түзүлгөн экен да. Эми кечегинде Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Лавров биз доллардан баш тартабыз дегенден кийин биз мына жерде министрлерге мен суроо бергенде ушул айдын бир 15-теринен баштап биз кайрадан жаңы договор түзөбүз, рубль менен договор түзөбүз деген жообун уктум да мен. Эгер биз рубль менен договор түзүп калсак, жана долларга мындай байланыштуу болбой калат. Доллар көтөрүлсө, биздин бензин, солярка, күйүүчү майлоочу каражаттарыбыз жогорулабайт. Ошондуктан бизде эң чоң проблема бүгүнкү күндө жана жер семирткичтер, анан кийин мына сырттан келген, чет мамлекеттен келген азык түлүктөр, мына ошонго окшогон каражаттар бүгүнкү күндө кескин көтөрүлүп баштады да. Бул да болсо биздин дыйкандарга, карапайым элге бир кыйынчылыктарды туудурат. Ошондо доллардан баш тартып, рубль менен күйүүчү майды алабыз деп атышыптыр да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кайсыл кандай баада алышы мүмкүн? Эми буну эки мамлекеттин ортосундагы тиешелүү жетекчилер ортодо отуруп, ушул баасыны бир баага токтоп туруп, анан ошону менен договор түзөт деп ойлойм. Бүгүнкү курска карап, мен ошентип ойлойм да. Анан эми бул доллар менен, эгер ушул доллар менен кала турган болсо, бүгүнкү күндө көрүп атасыз доллардын баасы
Ошондуктан биз сөзсүз түрдө буну ушул рубльге, өзүбүздүн валютага өткөрүшүбүз керек договорду. Эмне үчүн ушул күнгө чейин ушул немеге долларга неме рубльге өтпөдү деген менде суроо болот да. Анан мен ушул суроомду бергенимде ушул биздин коңшу Россия тарап, Россия Федерациясы көнбөй ушул долларга түзүлгөн экен да мурда ушул. Терс таасирин берип атат. Мына улуттук сомубуз абдан кунарсызданды. Анан ошону менен бирге ушул биздин Орусияда иштеп жүргөн мигранттарыбыз абдан оор кырдаалга туш болушту. Биринчиден ал жакта көптөгөн жумуш орундары жабылып атат. Экинчиден рубльдин кунары сомдон дагы көбүрөөк түшүп кетти. Анан тапкан ташыганы ал жакта чоң маселе жаратып атат. Тапкан акчалары мурдагыдай бизге жөнөткөндө дагы бизде сомго салыштырмалуу рубль абдан баасы төмөн болгон үчүн 30 миң салса бизде бир 17-18 миң болуп калып атат да. Ошол үчүн кырдаал аябай мындай опурталдуу. Ал үчүн биз айтып атабыз, мына ошол тигил Москвадабы, Санкт-Петербургда иши кылып Орусиянын шаарларында эмне кылышын билбей жүргөн айласы куруп турган биздин жарандарга биздин министрлер кабинети, тийиштүү мамлекеттик органдар, мына курулуш компаниялары бар, ассоциациялары бар, ошолор менен сүйлөшүп бул жака жумушка орноштуруш керек. Себеп дегенде курулуш компанияларында жумуш орундары бош турат. Бардыгы жарнама жазып атат. Кирпич койгон адам керек, ширетүүчү керек, жана башка иштерди кыла турган жумушчулар талап кылынат деп жазып атпайбы? Мына ошолордун баары келип ушул жумуштарга тартылыш керек. Көптөгөн маселелери, алар ишсиз калып атышат. Учактардын учпай атканы, эми толгон токой маселелер бар. Мен ойлойм, өкмөттүн болсо бул боюнча антикризистик өзүнүн бир программасы болуш керек эле. Акылбек Жапарович биз ошону даярдап атабыз деп айтты. Балким бүгүн келип ошол нерсени угаттырбыз. Себеби муну азыр тезден тез ыкчам бул маселелерди чечпесек, бизде аябай чоң мындай көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен дагы ошол азыр антикризистик программаны күтүп атканбыз. Балким бүгүн айтып калса, анан өзүбүздүн эмелерибизди беребиз. Бирок бүгүнкү күндө мурдакы режимде иштебеш керек да. Бүгүнкү күнүчө өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы бардыгыбыз биригип, кечээ президентибиз дагы айтпадыбы, бардыгыбыз биригейли бир ушул эме кырдаалдан чыгып кетели, жакшы чыгып кетели деп. Ошон үчүн бардыгыбыз бүгүнкү күнү отурбастан, карап отурбастан эмне болот экен дебестен